Assalamu алейкум достор. Кандайсыздар? 4 жыл тыныгуудан кийинки алгачкы видео менен бөлүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Тыныгуунун себебин кийинки видеолордо түшүндүрүп берейин. Ага чейин ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен ойлойм аябай кызыктуу болот, пайдалуу болот. Себеби азыр Таластан Бишкекке чыгайын деп аткан чагым. Ал жактан жакшы адамдар менен бирге агартуу багытына арналган сапарыбыз менен Жалал Абад облусунун Токтогул районуна бармакчыбыз. Андыктан жакшы коммент калтырып, катталып, бөлүшүп коюңуздар. Эмесе кеттик. Бүгүнкү бизди Кудай насип кылса аман эсен жеткирүүчү мырза Нурсултан Али. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле кылыч касап жигиттер. Элими кийимдер брендинин негиздөөчүсү Абсамат мырза. Агартуу багытындагы зор салымын кошуп келе жаткан бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Алтын баш Табылды. Жана ошондой эле мыкты мотиваторлордун бири келечекте көптү үмүттөндүргөн Турганбай Памири. Рахмат, бар болуңуз. Мынакей байкебиз баштаган контентин буюрса бисмилла деп баштап берели. 4 жыл чаң басып аткан контентин бүгүн улантып атканыбызга абдан сүйүнүп атабыз. Түнкү саат 4 элдер уйкуда, бирок биз болсо сапарда. Баракелли. Жана ошондой эле биз менен кыйындардын бири Умар мырза. Кандайсыңар жигиттер? Эгерде кызыктуу болсо, анда дагы уланталы деп албайсыз. Жакшы. Эшикте күн суук. Саат таңкы 4. Бирок жүрөктөр жылуу, анткени биз жакшы адамдар менен Токтогулду көздөй сапар алдык. Турганбай, сөз сенде. Сөз кезегин мага бергенден кийин биз ушинтип түн окумда глобустан жолдо баратып, ооз кургаган болсо суусундуктарды алалы деп баратабыз. Токтогулга иш сапары менен жана ошондой эле агартуу сапары менен баратабыз. Анда эмесе кеттик. Дал басат койбоз, жебей койсоң болбоз. Аш тамак менен баштайбыз. Правда деген эң күчтүү, жада калса Памирге да жете турган автоунаа менен баратабыз. Эмесе достор, мынакей буюрса Чычкандагы пельменный кафесине келдик. Анан эми баарыңыздарда суроо жаралса керек, бул топ кайда жөнөдү? Албетте биз максатыбыз менен Токтогул районуна сонун бир иш-чара менен баратабыз. Ал иш-чарага башатын баштаганы буюрса ачылышын Табылды айтып берсин алып турабы. Табылды мырза, сөз сизде. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса жакшы сапар болот. Балдар ырдап бартат, кобурашып бартат, мен болсо уктап бартам. Эсеп бараткандагыбыз Кудайдын буйруусу ошол жакшы бир ишанды баштап атат. Кайсы бир мамлекет келечегин көргөнсү жаштардын аралык ошол биздин жаштарга кам көрүп, билим жаатында бир жакшы мотивациялык сөздөрдү айтып, стипендияларды жарыялап, китеп конкурстарды жарыялап, ошол учурда жалпы республикалык тестирлөө боюнча окууларды баштоо боюнча жалпы маалымат берели деп ошо жалпы Токтогул районуна эмес, азырынча ошо өзгөрүш айыл өкмөтү Нурсултан досубуздун айыл аймагына ошол жерде иш баштайын деп атабыз. Анан Кудайым буйрса иштерибиз жакшы кетсе, кийин райондук масштабка чыгабыз деген үмүт бар. Ошол прогресс өзгөрүш деген аталыш менен жакшы бир иштерди системдүү алып кетүү үчүн баратабыз. Прогресс өзгөрүш буюрса 3-чү баягы ишке шарткан эме болду, пилоттук аймак болуп атат. Биринчи түптө башталган 2019-жылы түптөгү жагаларыбыздын колдоосу менен түп райондо прогресс түптө баштаганбыз. Мен аякта жетип атканыма 1 жылдын аралыгында жакшы иштер болду районда. Чоң баштап көрсөтүштөр. Андан кийин азыр жакын арадан бери бир 2-3 ай болуп калды. Кошкор районунда нарында ишке ашып атат. Анан Жалал Абадта биринчилерден болуш өзгөрүштөр. Мыкты. Пока.
Урматтуу достор, эң жакшы сапар бул илимге болгон сапар. Кен адамдарга илим билим жеткизүү бул албетте жана Куранда дагы айтылган, силердин эң жакшыңар бул башкаларга жеткиргениңер, өзүңөрдүн билгениңер дегендей. Биз аракет кылып жүрөбүз. Кыргызстанга келгенден бери биздин сапар илим сапарда, буюрса биз менен биргеликте болсоңуздар, бунун аягы сиздер үчүн пайдалуу болот деген иштебиз. Азыр биз ысык чай ичип атабыз. Нурсултан мырза, кыскача бир маяк. Каякта жүрөбүз биз? Окол район өзгөрүш айында. Бүгүн биз окуучуларды өнүктүрүү максатында жаңы бир проект менен келдик. Буюрса стипендияларды жарыялоо жана конкурстарды уюштуруу китептер боюнча жана ОРТга даярдоо боюнча жакшы бизде бир программалар бар. Достор, белгилеп кетким келип атат. Нурсултан Абдумаликов бүгүнкү күндө баарыбыз билген Несахар долбоорунун башкы спонсору. Жана ошондой эле Элими кийимдер брендинин негиздөөчүсү, ошондой эле Элим үчүн кондитердик үйүнүн негиздөөчүсү. Бүгүнкү күндө үлгүлүү иштерди жасап, ушундай агартуу багытында долбоорлорго салым кошуп, бүгүнкү күндө өзүнүн кичи мекенине келип, жаштарга түрткү стимул берип, жакшы бир өбөлгө түзүп атат. Мынакей бүгүнкү күндүн башкы каарманы Кабылды Муратбеков жана Нурсултан Абдумаликов. Кудай буйрса баары жакшы, эмесе ичине кирели. Жүргүлө достор. Мен сага келдим. Канчалаган душманды баскандырсың, кайгы эрчитип санаага баткандырсың. Сенде билем, миллион мендей жан бар. Эх, Кыргызстан, сен менде жап-жалгызсың. Биздин подписчиктер, сонун бүгүнкү иш чарабыз пайдалуу, мөмөлүү болду деп ойлойм. Мындан ары ушу уюштуруу жамаатына ийгиликтерди каалап, ишкер Нурсултан жана агартуу багытында жүргөн Тауке Памирден келген биздин ордош Турганбай баарына жалпысынан ыраазычылык жана ийгиликтер. Эмесе сөз сизде. Жыйынтыкта сөзүн кылалы. Эсенбайк айткандай, бүгүнкү биздин илим билимге болгон иш сапарыбыз өтө сонун деңгээлде болду. Ар бир окуучунун, ар бир мугалим эжейдин жанагы ашказанын эмес, баш казанына жакшы маалыматтар толуп, жакшы нерселерди бөлүшүп, жана ошол бөлүшкөн нерсебизден жан дүйнөбүздөн рахат алып, азыр болсо ушинтип намазыбызды окуп, жакшы бир нерсеге себепчи болдук деп ыраазы болуп олтурганыбыз. Ушул ишке себепчи болгон Нурсултан байке жана Табылды агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ана жигиттер. Ассаламу алейкум достор. Мына биз Кыргызстанда айылда турабыз. Биз бүгүнкү иш-чарабызды жыйынтыктап Нурсулбеков сиз баштап берсек. Ушул келип берген, биринчиден ушу келип берген жалпы жамаатка, балдарга спикер болуп Турганбай Памири, Эсенжол, Табылды досум өзүмдүн
организовать этип ушул жерде башыбызда турган тартып аткан Абсамат, тигил жакта Умар, ушуларга баардыгына ыраазычылык билдирем. Ушул биздин Токтогул район өзгөрүш айылына ушул сапарыбыз аябай жемиштүү болду. Дагы буюрса чоң ийгиликтер болсун. Биздин максатыбыз ушу жаш келечек муунга кандай десем инвестиция кылуу. Ошол учур менен пайдаланып Таукеге жеткенчекте мындай кылбайлыбы? Биздин подписчиктерге эң мыкты комментарий үчүн эмне белек кылам дедиң эле? Не билек кылайын. Не белек кылабыз? 500 сом бирдик деп койбойлу. Турганбайдын калпагы. Fit watchtар бар го? Жанагычы. Мен браслет эле, fit браслет беле? Ошондой. Нурсултан өзү эметет, анан Тауке сенде. Мен комментер жазам анда. Тамаша. Достор, буюрса сапарыбыз өтө берекелүү болду, Кудайга шүгүр. Ушундай мүмкүнчүлүктөр берип, тагдырыбыз ушундай күндөр жазганына. Эң негизгиси ушу элибиздин келечектин кызматында ушундай сапарлаш досторубуз менен, инилерибиз менен кетип атканыбызды кубандырат. Анан өзгөрүшкө болгон сапардагы буюрса бир чоң тарыхтын башаты болуп калды деп ишенебиз. Жалпы эле ушул өзгөрүш айыл үчүн эмес, жалпы ушу Токтогул району үчүн, балким жалпы Жалал Абад облусу үчүн. Себеп дегенде бул жерде иштер бир гана келип семинар өттүк, стипендия бердик менен бүтпөстө, системдүү түрдө улана турган иштер Кудайым буюрса жолго коюлуп атат. Ошол иште буюрса мынакей Нурсултан досубуз өзү башына туруп, демөөрчүлүгүн кылып, уюштуруучу иштерине колдоо көрсөтүп буюрса иштер башталды. Эми буюрса Кыргызстан чындап өнүгө турган буюрса кадрлар, мыкты жаштар, инилерибиз, карындаштарыбыз өсүп келатат. Ошолор күчтүү кадрлардын бири ушул өзгөрүштөн бир эмес, көпчүлүгү өзгөрүштөн да чыгат. Кудай буюрса. Ошол келип берген бардык биздин досторго, инилерибизге рахмат айтабыз. Мындан ары да сапарларыбыз көп. Сапар болгондо жөн гана эс алуу сапары, жер көрүү сапары эмес, агартуу, ынтымактуу бекемдөө, таанышып кетүү сапарлары. Кудайым ошол күндөр көп кылсын. Достор, буюрса кийинки интервью жекече болмокчу. Тауке менен сонун маек даярдап атабыз. Буюрса сиздер үчүн контенттер уланат. Кудай буюрса болгон аракетибиз үчүн жұмыс. Эмесе баарыңыздарга ийгилик, жакшылыкты айтып жаябыз, жаман айтпай жоюбуз. Баарыңыздарга салам.